Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү? Каналыма кош келиңиздер. Жыл аягы болгондуктан майрамдарга ылайыктуу эң даамдуу корей салатынын рецептин менен бөлүшүп кетмекчимин. Ал эми сиздерден сураныч менин каналыма катталып, колдоо көрсөтүп коюңуздарды суранам. Биринчиден салатты коз карындан баштайбыз. Коз карынды 30-40 мүнөткө сууга чылап коюш керек. Коз карынын аты муэр, өзү кургак, бирок сууда 30-40 мүнөт турганда көлөмү 2-3 эсе көбөйүп чыгат. Бул коз карынды базарда мурч калемпир саткан жерден тапсаңыздар болот. Эгер көлөмү көбөйүп, суусу аз болуп калса, үстүнө куюп койсоңуздар болот. Коз карын сууга көмүлүп туруш керек. Ал эми коз карын даяр болгончо башка азыктарды турап даярдай беребиз. Бадыранды 5-10 мүнөткө туздап коебуз. Эми коз карындын суусун төгүп, муздак сууга жууп алабыз. Бул жерде жарым саат тургандан кийин мен 1-2 мүнөт кайнатып алдым. Ошондо тезирээк болот эгер шашып аткан болсоңуздар. Мына 100 грамм коз карын ушинтип көбөйүп чыгат. Буну эми жашылчаларга кошобуз. Бул жерде кинза же болбосо башка петрушка же укроп табитиңиздерге жараша кошсоңуздар болот. Жана чеснок. Чеснокту майдалап алдым, сарымсакты. Ал эми бунун үстүнө ысык куурулган пиязды куябыз. Эми туздайбыз. Кара мурч, кориандр бираз. Соевый соус 3-4 кашык. Жана 1 кашык уксус. Бул жерде таза уксус 90%. Бираз кунжуттун данеги. Эми баарын аралаштырып, даамдап көрөбүз.
Мына ушундай даамдуу кооз салатыбыз даяр болду. Эгер бул видео сизге жаккан болсо, анда класс басып, каналыма катталып колдоп коюңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.